Салам достор, кайрадан эфирде Кызык кино каналы. Бул жолку чыгарылышыбызда аттын кашкасындай таанымал кореялык криминал ролдорду катара ойногон актердун катышуусунда дагы бир кинону кыскача кызытабыз. Ушундай кызык кинолорду каналыбыздан көрө аласыздар. Кинонун атын болсо видеонун акыр жагында айтабыз. Каналыбызга катталып, лайктан басып койгон болсоңуз, биз баштадык. Кинонун баш жагында милиция деңиз жээгинде бир адамды кууп келе жатканын көрүүгө болот. Кылмышкер акыры качарга жери жок болуп, анан колго түшөт. Бул учурда башка бир автобуста чоң эле бир эжеге өзүн типа көчө баласы сезген бирөө тайылып жатканын көрсөк болот. Ошол автобуста башкы каарманыбыз да бар болчу. Анан ал ордунан туруп эле жанагы өзүн кыйын сезген бала жака басып келсе, коркконунан мышыктай болуп өзгөрө түшөт. Бирок башкы каарманыбыз анын акылын киритпей эле аялдамада түшүп калгысы келгенин айтат. Машыктыруучунун артынан бир кыз да түшүп калып, андан эмнеге чоң энеге жардам бербегени жөнүндө сурайт. Ал болсо бирөөнүн жумушуна аралашып, мага эмне пайда деп кетип калат. Кетип жатканда жанагы кыз машыктыруучунун аркасынан бир уруп жиберет. Башкы каарманыбыз күрөш боюнча машыктыруучу болчу. Анын бир оорукчан кызы да бар эле. Кызынын жүрөгүн алмаштыруу керек болчу. Жанагы машыктыруучу ошентип жумуш жагына келсе, ооруканадан чалып, кызына ылайыктуу донор табылганын, келип жолугуп кетишке керек экенин айтышат. Барып доктор менен да сүйлөшүп, операция күнүн акчасын белгилеп алышат. Бул учурда кинонун баш жагындагы милиция балыкчы сүйгөн кызына келет. Жанагы кылмышкерди кармоо учурунда колу кичине сыйрылып кеткен экен. Ошондуктан кызы ага бултуңдап эле балыктарды сатып өтмөйүнчө кетпейм деп туруп алат. Милиция болсо башка бир аял аркылуу акыркы балыгын сатып алып, кызы бошогондо кайра барат. Колун таңып эле этият бол деп экөө кайра жарашышат да тамактануу үчүн кетишет. Эртеси болсо жанагы машыктыруучу Доңсунун кызы оюнчук аюу менен күрөшүп машыгат. Бирок ага көп кыймыл, жүгүрүү сыяктуу жүрөктү кыйнай турган кыймылдар мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан атасына кайра дарыланганга чейин кайра шоктук кылбоого сөз берет. Ал эми милицияканада болсо жанагы милицияга бир ошол калаанын чоң бир бая көп күндөн бери издеп жаткан итин али деле табыша элек экенине жини келип сүйлөнүп кетет. Анын ынжык экенин билген милиция унчукпайт. Кечке болсо ошол итти издеп жүрүп, кокустан жашыруун кыздарды кеме менен алып келип, кайра бир жерге алып бара жатышканын көрүп, артынан түшөт. Арттарынан бир туннелге чейин билдирбей кууп барып, туннелден токтоп турган жанагы машыктыруучунун машинасын кууп келе жаткан машина деп ойлоп, ичин карап жатканда Доңсу да келип калат. Анан экөө сөздөрү келишпей, машыктыруучу ошол жерден кетип калат. Достор, ошол жерде бир жарнама айта кетейин. Сиздер угуп жаткан ушул Кызык кино каналы сатылат. Себеби өзүм каналды жүргүзүүгө убактым болбой жатканы үчүн каналды өстүрөм, өнүктүрөм деүүчүлөр болсо арзан эле берем. Байланыш үчүн комментарийга номериңизди калтырыңыз. Ал эми жанагы окуядан кийин эртеси жанагы милиция, анын аты Сожук, бир жерде жумушун жасап жатып, машыктыруучу Доңсу кызын окуусуна таштаганы келгенин көрүп, артынан түшөт. Жана Доңсунун иш жерине чейин келип, машинасын сүрөткө тартып алат. Кайра эле машыктыруучу менен Сожуктун сүйлөшүүсү уруш менен бүтөт. Кечинде болсо ата кыз милициянын сүйгөн кызынан балык алып кайтып жатышканда кайра дагы Сожуктарды кездештирип калышат. Кайра милиция менен кездешип кала берген алар эртеси да Доңсунун кызы бир кемпирге жардам берип жаткан учурда кайра жолугушат. Ансыз да күмөндөнүп жүргөн Сожук бир отелдин жанынан жанагы машыктыруучунун бир адамдан акча алып жатканын көрүп, дагы артынан түшөт. Жолдон болсо отелден бир кыз качып чыгып, жана аны кайра ичке алып киришкенин көрөт. Жана кыз ошол учурда жашыруун телефонун таштап үлгүргөн экен. Аны алып кыздын артынан жанагы милиция кирет. Караса эле аны кызды уруп согуп, телефонду сурап жатканын көрүп, ал жерден качып кетет. Эртеси ишканада шеригине телефондогу видеону көрсөтүп, кээ бир жерлери өчүп кеткенин жана аны кайтарууга болорун сүйлөшөт. Жана Сожук иштери менен кетет. Кечке болсо Доңсу кызына белек алып чыкса, машинасы туура эмес жерге койгон үчүн алып кетип калышкан экен. Ага жинденип турганда жолдон жанагы милициянын өтүп жатканын көрөт. Машыктыруучу машинасын алып кеткен ошол милиция деп ойлоп,
аркасынан жүгүрөт. Ал эми милицияны болсо жанагы видеону көрсөткөн напарниги алдап чакырып өлтүрмөк болгон экен. Милиция баланы эми тынчталы дегенде машыктыруучу да артынан келип калат. Аны да жерге кулатышканы менен напарниктин намысы ойгонуп кеттиби? Аларды сактап калат жана тез жардамды чакырат. Тез жардам келип эле ызы-чуу болуп жатканда жанагы сожук сырттан кайра кирет жана ар кимге эмне болгонун сурап сүйлөй баштайт. Бирок эч ким аны укпайт жана аны кечип өтөт. Жерде өзү жатканын көрүп, өзүнүн руху экенин түшүнөт. Милициянын сүйлөшкөн кызы болсо ооруканага келип, жигит үчүн ыйлап, тополоң чыгарат. Жанагы сожук болсо ага да сүйлөгөнү менен баары бир пайдасы жок болчу. Дагы деле өзүнө эмне болгонун жакшы түшүнүп, ишенип-ишенбей көчөгө чыгып машинанын алдына өзүн таштап текшерип көрөт. Эртеси болсо машыктыруучу өзүнө келип эле кызын издей баштайт жана анын жанында экенин көрүп кичине тынчтанат. Көрсө аны доңсунун досу алып келген экен. Бир аздан кийин коридорго басууга чыккан машыктыруучу менен жанагы арбак жолугуп калат жана жалгыз гана ошол арбакты көргөн доңсу болчу. Башында ишенбегени менен анын денеси ичте жатканын көрүп өзүнөн кетип калат. Кайра өзүнө келгенде жанагы көргөн арбагын түштөп ойлогусу келгени менен ал бар нерсе эле. Ошентип сүйлөшкөн кызы милицияга жакшы карап жатканда баягы напарниги аны көрүүгө келет. Ошол жерден сожук напарнигинен күмөндөнүп артынан барса, бардык ишти кылган ошол экен эле. Жада калса кыздарды саткан уюмдун башчысы милиция бөлүмүнүн бетпердесин кийген башчы экен эле. Жана ошол жерде машыктыруучуну жок кылгыла деген буйругун угуп аны эскертүүгө келет. Бирок доңсу андан качып эле сөзүн укпай коет. Ошентип жанагынын адамдары келип аны муунталы дегенде билгениңиздердей ал да бале киши үчөөнү үч жака чачып качып кетет жана бир жерге жашырынып үлгүрөт. Кечинде болсо милициянын сүйгөн кызы баланын буюмдарын карап өткөн күндөрдү эстеп көзүнө бир аз жаш алып алат. Ошентип отуруп жанагы флешканы да таап алат. Аны жанагы напарникке таптым деп кабар берет. Сожук ошол кезде тынчсызданып, ага да зыян келишин ойлоп, доңсуга жардам бер деп шашылат. Бирок ошол учурда кашайып анын да кызы кабарсыз жоголуп кеткен экен. Аны издөө үчүн сожукка да карабай үйүнө иштеген жерлерине барып карайт, издейт. Ошондо жанагы милиция бир жерди эстеп кетип, кызды ошол жерден табат жана атасына кабар берет. Көрсө оорукчан кыз чарчаган көрүнөт, эсин жоготкон экен. Аны убагында ооруканага жеткиришет жана доңсу менен сожук эмнеге машыктыруучунун эч кимге жардам бергиси келбегенин сурайт. Ошондо ал бирөөгө жардам берем деп аялынан ажыраганын жана кызы да ошол себептен оорукчан болгонун айтат. Сөзгө кирип кеткен сожук сүйгөн кызын алыстан напарнигине жанагы флешканы берип жатканын көрүп, ага да кооп төнүп турганын эстейт жана жанына октой учат. Жинленип напарнигин урмак болгону менен тек гана буюмдарга гана кичине таасир тийгизе алат болчу. Бала ошондо дагы жүрөгү токтоп, нары бери болот. Кыз сүйгөнүн ойлоп өткөн күндөрдү эстеп, драма болуп кетип жатканда деп биринчи бөлүмдү бүтүрөлү достор. Кызык болсо кызык деп комментарийга жаза кетиңиз. Ошондо биз экинчи бөлүмдү чыгарабыз.